Урматтуу Азамат Маратович, азыр сиз кеңири баяндама бердиңиз, баяндамаңызды уктук. Баяндамаңызда айтып кеттиңиз, Ноокат районунда Кара Таш участкасы, Араван. ошол боюнча дагы бир кеңирээк маалымат бересизби? Ал жерде кандай болгон 11 гектар боюнча сөз болуп атат, Ооба. Ошол боюнча түшүндүрмө берип койсоңуз. Ал жерде Туям оюн бүгүнкү күндө Араванга карайт экен, ошо Кызыл Таш деген. Алар болсо 1946-1967 жылдары ошо жерде уран өндүрүү иш аракеттери жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө объему 3000 метр куб ошондо болгон радиоактивдүү заттар ошо жерде неметилген. Ал жердин өзгөчөсү, ал жерде тоонун борлорун жанакында болгон шахта менен казылганда, ал көрүнүп барады өзү аска таштын ичинен ошо ар кайсы жерлерде шахта штольнялар бар да, ошолор основной ошолор жабылат. Андан сырткары ошо жердеги баягы тоо кен калдыктар бар, бул отвалдар бар, ошолор тазаланат да. Рахмат. Ошол эле мисалы республика боюнча калдык калган райондордогу же болбосо ошол участкага жакын калктуу конуштар менен кандай иштер жүргүзүлүп атат? Бүгүнкү күндө ошого утурлай эле жалпы республика боюнча именно ушул объекттин айланасында канча адам силерде каттоодо турат? Бир ооруп же болбосо ооруга бир подозрение болуп барбы ушундай бир реабилитация иштери? Бүгүнкү күндө өзгөчө кылдылар министрлиги ошо жанакы эң баягы калктын ичинде жайгашкан калдык сактоочу жайларды рекультивация иш чараларынан жүргүзүп атат. Мына бүгүнкү күндө Кудай буйрса Кажы Сай менен Миң Куш толугу менен аяктап кала турган болсо, биз ошо шикафтарды дагы толугу менен бүтүрдүк. Азыр бул неме боюнча азыр ошо жанакы Төм оюндагы калдык сактоочу жайдагы рекультивациядан өтөт. Сиз туура айттыңыз, ошо жердеги элдер менен ошо жанакы түшүндүрүш чараларын жүргүзүп атабыз. Ал эми бүгүнкү күндө ошо жерлердин баарында тең. Мисалы ошо жерде майлуу суунун эгерде хвостохранилищанын үстүндө туруп, ошо жерде дозиметр менен тура турган болсок, а жерде деген баягы допустимыйдан дагы аз да бүгүнкү күндөчү. Ошо Кыргызстандын жайгашкан хвостохранилищалардагы ошо жанакы бүгүнкү күндөгү турушу ошо жанакы мисалы Бишкектин естественный радиационный фонундан дагы аз да. Эгерде майлуу суунун үстүндө ошо жерде калдык сактоочу жайда 0,16 боло турган болсо, Бишкекте 0,22 ошондой да. Бул естественный фондон дагы аз да. Жок, түшүндүк. Ал боюнчачы мен сураганым башка маселе болчу да. Канча киши менен мониторинг жүргүзүлдү? Канча кишиге жардам берип, канча кишини дарыладыңар? Же болбосо алдын ала иштер жүрдү? Ошол боюнча. Негизи өзү МЧС өзгөчө кырдаалар министрлиги сиздер жүргүзөсүздөрбү же да башка министрликтер менен биргеликте жүргүзөсүңөр? Биз башка министрликтер менен основной эки жанакында болгон дозиметрический неме боюнча ошо радиоактивдүү калдыктардын элге таасири боюнча бул Минздравда атайын ошо санапит жүргүзөт. Ал эми өзгөчө кылдыалар министрлиги болсо ошо калдык сактоочу жайлардагы ошо фонго биз мониторинг жүргүзөбүз да. Рахмат. Минздравдан барбы? Минздрав чакырылган эмеспи? Эми мен ойлойм бул көбүнчө мисалы сиздер эми компетенцияңыздар башка болуп туруп, именно калк менен иштөө жагын ошо жана сиз айтып аткандай Минздрав алып барса жакшы болмок. Ошондой эле мисалы жергиликтүү бийлик менен биргеликте мамлекеттик администрация, айыл өкмөттөр же дагы ошого окшогон бир жактар менен жакшы болмок да негизи. Ошого утурлай эле мисалы сиздердин өзүңүздөрдүн министрлигиңиздерде штаттык режим же болбосо өзүңүздөрдө именно ушул калдык боюнча иштөө боюнча бир практикаларды өткөзүп же болбосо бир квалификацияны жогорулатуу боюнча кандайдыр бир келишимдериңиздер барбы же бир учебага барып кандай жол менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүш керек ошолор боюнча? Бизде өзгөчө кылдыалар министрлигинде ошо калдык сактоочу жайлар менен иштөөчү атайын департамент бар. Департаменттин адистери атайын адистештирилген. Андан сырткары алар баягы атайын окуу программалары негизинде МАГАТЭнин талаптарына ылайык окууларды ошо МАГАТЭнин программасы менен өтүп турушат. Өздөрү мындай кесипкөй адамдар да. Себеби ушуга көп көңүл бурушуңуздар керек болот да. Бул рекультивация боюнча сырткы биздин коңшу өлкөлөр менен өнүккөн өлкөлөрдүн практикасын колдонушуңар керек. Бул сунуш катары сиздергечи.
Эми бул оңой нерсе эмес. Себеби аз-аздан болсо дагы ошо түшүндүрүү иштерин, жакшы бир иш чараларды өткөрө турган болсоңор, биздин келечек буунга, жалпыга жакшы болот. Туура айтасыз. Чоң рахмат. Рахмат. Рахмат, андан кийинки сөз Мурат